3-cü alмашышыбыз. Бул жерде 2-ci alмашышыбыз. Биринчисин Петюна деген гүл эккенбиз. Онун ушу срогу аяктап, эми мына ушул бул жерге 2-чисин эгип атабыз. Анан биринчисин негизи могул жака эккенбиз, эми алганда бул 3-чүсү болуп эсептелинет да. Ушу эгебиз, ушу карайбыз, отойбуз. Качан ачылат эми булар? Эми ушул бир 15 күн, 20 күндө ачылып калса керек же 10 күн. 10 күндүн ичинде ачылса керек. Ачылып калат 10 күндүн ичиндечи. Ачылып качаға чейин турат эми булар? Эми күзгө чейин, кар жааганга чейин кармаганга аракет кылабыз, жакшы кылып карап, сууларды убагында берип, убагында чаап, отосок эле күзгө чейин тура берет гүлдөрчү. Буга чейинки биринчисин алдык деп атпайсызбы? Ал канча күндө бул жерде ачылып турат? Ал Петюнябы 2,5 ай, 3 айга чейин жакын турду. Ал деле. Өз эми онун срогу күнгө бир аз чыдамсызыраак болот, 2 ай турду. Анан ошого байланыштуу алып, анан эми ордуна бул гүлдү эгип атабыз. Бул гүлдөрдү өзүбүздүн эле теплицадан алып келебиз. Ушу Зеленхоздун теплицасы берет, өстүрүп, даярдап, ушу горшокторго салат, жер даярдап эккенди билебиз биз ушу караганда. Жумушубуз ушу үйдөн 6-да чыгабыз, 6:30 келип калабыз. 4-кө чейин иштейбиз. Ушу обедибиз 1 саат. Суукка карабайсыз? Ысык суукка карабайбыз, ооба. Буну эккенден кийин өзүбүздүн ушул бая немете турган, сугара турган балдар бар. Кээ биркелерин ушул мындай жетелеп сугарышат, кээ биркелерин мындай баягы жасалма сууга менен сугарышат. Чачыратып сугарышат, ооба. Фонтанчик менен, ооба. Бул гүлдүн аты Тегатус. Агатус? Тегатус. Сары түстө ачылат, бул? Жок, бул ак. Ак түсү. Сарылары мыналар оранжевый, эми орусча неметип калганбызда сары, оранжевый, анан мунусу ак. Мыналар сарылар, ушу. Өзүңүздөр билгендей, жаз башталганда эле биз биринчи тюльпан гүлдөн баштаганбыз. Быйыл өзгөчөлүк 30 000 дана тюльпан эккенбиз биринчи этап. Анан кийин экинчи этап шаарга жалпы бардык гүлдөрдүн түрүнүн бардыгы чыгарылган. Анан азыр мэриянын астындагы гүлдөр биз баягы кыргыз парламентинин түшүрүлгөн килемдин парламентин түшүргөнбүз да бул жерге. Ар бир бурчу өзүнчө гүлгө эгилген, гүлдөр эгилген. Ал эми ошол гүлдөрдүн гүлдөө мөөнөтү болот. Ал эми ошо Петуня учурда азыр Петуня гүлдөрү алмаштырылып атат. Алардын гүлдөө мөөнөтү уже 2 айга жакын болду. 2 айда уже гүлдөп бүттүп, азыр анын ордуна, Петуня гүлүнүн ордуна Тагетус гүлүн эгип атабыз. Ак цветтеги түстөгү. Ошо менен буюрса шаардагы гүлдөр, ошо Петуня гүлдөр алмаштырылып атат. Экинчи этап эгилип бүткөн, бирок 3-чү этапы ошол алмаштыруу этабы болуп атат. Ал шаар боюнча жүргүзүлөт. Эми жалпы алмаштырылбайт гүлдөр. Ошол кайсы гүлдөп бүткөн гүлдөрдүн ордуна башка гүлдөр отургузулуп атат. Бул Тагетус гүлү бул күзгө чейин гүлдөп турат. Анын бунун чыдамдуулугу, шире түшүмдүүлүгү жок эсе, бул буюрса ушу менен күзгө чейин турат. Бул гүлдөр күзгө чейин ачылып турат. Буну кайра кыркышат, кайрадан гүлдөй берет. Бул анан бандай бир эле бутон болуп, бир эле гүл ачылбайт, бул 4-5 жеринен ачылып гүлдөйт. Чоң шактайт, өзү көбөйөт. Берем арасында.